туура чечилди деп ойлойм. Адилет так болду. Ушу сотто иштеген төрага, соттогуларга чоң рахмат, адилет чечип беришти. Бүгүнкү сот отуруму калыс чечилди деп ойлойбуз. Ошо барыбыздага бияка чоң рахмат, калыстык болду. Апелляциялык даттануубуз боюнча кароо процесси болду. Анан ошол жерден чечим албетте туура кабыл алынган жок. Ошондуктан биз даттануубуз дагы алдыда деп эсептесек болот. Ошол бир тараптуу каралды деп айта алам. Бүгүнкү соттун отуруму туура кабыл алынды. Анткени административдик сот күчүнө кирилген. Мөөнөт өткөндөн кийин анан апелляция жазылып атат. Ошондуктан бүгүнкү болгон сот Первичникте бардыгы тең Жумгалы районунун гос регистринен, департаментинен, Көкөй айыл өкмөтүнөн бардыгынан тең мен документ алып тапшырган болчумун. Бул кишинин болсо эч кандай эчтекеси жок. Ошол себептен мен сотко канаттандыра эмесмин. Бул Нарын областтык апелляциялык даттоонун арызы туура жана чечкиндүү кабыл алынды деп эсептейм. Эмнеге дегенде буга чейинки айыл өкмөттөрү жактоочу жана грейстин өкүлдөрү Курдам айланган иштерди уюштуруу менен Жумгалы райондук сотунун өтө адаштырууга алып барган. Бул иш кайра жер берүүчү тарап менен такталат деген дагы ишеничтебиз.